Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 45-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз кызыктыруу, сыйлоо чеберчилигин талап кылган тарбия методу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кызыктыруу, жактыруу, сыйлоодагы чеберчиликти талап кылган тарбия методу болуп саналат. Кызыктыруу бул материалдык жана моралдык болуп эки топко бөлүнөт. Материалдык түшүнүктүү, балдардын бир жактырган буюмун же кийимин алып берүү, сюрприз кылуу, саякатка алып баруу. Ал эми моралдык бул жакшы иштерин, баланын өзгөрүүсүн жактыруу, айтып сыймыктануу, сүйүнүү болуп саналат. Кээде эркелетип жактыруу эң жакшы натыйжасын берет. Мисалы, балдарга азаматсың, менин алтын кызым, менин уулум азаматсың, акылдуу кызым, эмгекчил, март, чынчыл уулум, силер менен сыймыктанам, силерден көптү күтөм. Буларды билгичтик менен пайдаланса, балдарга жакшы таалим тарбия алып, ата-энесин сүйүндүрүүгө, жакшы иштерди аткарууга аракет кылышат. Бул өзү да эң жакшы башталыш болуп саналат. Эң башкысы, жазалоо жана сыйлоо методуда жалпы эле тарбиялоодо ата-эне токтоолук менен, чен өлчөмдү билип, акылмандык менен иш алып баруусу зарыл. Мында аша чабуу өтө зыяндуу. Демек, жыйынтыктап айтканда, урматтуу ата-энелер, биз сиздерге номер 43-44 сабактарда тарбиялоонун 15 негизги методу жөнүндө маалымат бергенбиз. Чындыгында турмушта көбүнчө 1-2 методду пайдаланып, калганын билбей же маани бербей, балдарды тажатып жиберебиз. Чындыгында булар баардыгы билгичтик менен, учур талабы жана кезектештирип, комплектүү пайдаланылса, эң жакшы натыйжасын берет. Сиздерге балдар тарбиясында ийгилик каалап, Гапыр Мадаминов. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар. Талас облусу, Манас району.